11 bölüm. İsa bir жерде сыйынып жатты. Сыйынып бүткөндөн кийин шакирттеринин бири ага: "Теңир, жакан өзүнүн шакирттерине үйрөткөндөй, бизге да сыйынууну үйрөтчү" деди. Ошондо Иса аларга мындай деди: "Силер мындай сыйынгыла. Асмандагы Атабыз, сенин ысымың ыйык тутулсун. Сенин падышачылыгың келсин. Асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Күндөлүк жашообузга керектүү ырыскыбызды күн сайын бере көр. Бизге карыз болгондордун ар бирин кечиргенибиздей, биздин күнөөлөрүбүздү да кечире көр. Азгырлышыбызга жол бербе, бизди жамандыктан сакта." Анан Иса аларга мындай деди: "Силердин араңардан бирөөнүн досу бар деп коелу. Ал түн ортосунда досуна барып: "Досум, мага карызга 3 нан бере турчу. Анткени алыстан досум келиптир, ага бере турган эч нерсем жок эле" десе, ичкериден: "Менин тынчымды албачы, эшик бекитилүү, өзүм да балдарым да жатып алдык. Тура да албайм, сага бир нерсе бере да албайм" деп жооп берет. Силерге айтып коеюн, эгерде ал ага дос болгон үчүн ордунан туруп нан бербесе да, анын тажаткандыгынан улам туруп канча сураса ошончо берет. Ошондуктан мен силерге айтарым: сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыңар. Тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат. Анткени сураган адам алат, издеген адам табат, тыкылдаткан адамга эшик ачылат. Араңардагы кандай ата баласынан сураса таш берсин, же балык сураса жылаан берсин, же жумуртка сураса чаян берсин? Демек силер жаман болуп туруп балдарыңарга жакшы нерселерди бергенди билсеңер, анда асмандагы атаңар өзүнөн сурагандарга ыйык рухту берери анык. Бир күнү Иса бир адамдан дудук жинди кууп чыгарды. Жин чыккандан кийин дудук киши сүйлөй баштады. Эл буга таң калды. Кээ бирөөлөр жиндерди ал жиндердин башчысы Белзебулдун күчү менен кууп чыгарат дешти. Кээ бирөөлөр болсо Исаны сынамакчы болуп, асмандан жышаан көрсөтүшүн талап кылышты. Бирок Иса алардын ойлорун билип, аларга мындай деди: "Ичара бөлүнгөн падышачылык кулайт, ичара бөлүнгөн үй бүлө бузулат. Эгерде шайтан өзүнө өзү каршы чыкса, анда анын падышачылыгы кантип турат? Силер болсо мени жиндерди ал Белзебулдун күчү менен кууп чыгарат дейсиңер. Эгерде мен жиндерди Белзебулдун күчү менен кууп чыгарсам, анда силердин кишилериңер аларды кимдин күчү менен кууп чыгарып жатышат? Ошондуктан силерди ошолор айыпташат. Эгерде мен жиндерди Кудайдын күчү менен кууп чыгарып жатсам, анда силерге Кудайдын падышачылыгы келди. Күчтүү адам өз үйүн курал жарак менен кайтарып турса, анда анын мал мүлкү коопсуз болот. Эгерде андан күчтүүрөөк адам ага кол салып аны жеңсе, анда ал анын таянган бүт курал жарагын тартып алып, андан олжолоп алганын бөлүштүрөт. Ким мени менен болбосо, ал мага каршы, ким мени менен жыйнабаса, ал чачат. Жин адамдын ичинен чыккандан кийин тынчтык издеп, кургак жерлерди кыдырат. Таппай койгондон кийин ал кайсы үйдөн чыксам, ошол үйүмө кайтып барайын дейт. Кайтып келгенде үйдүн шыпырылып жыйналганын көрөт. Ошондо ал барып, өзүнөн да ашынган 7 жинди ээрчитип келип, үйгө кирип жашай баштайт. Ошондо ал адамдын кийинки абалы мурункусунан да жаман болот. Иса бул сөздөрдү айтып жатканда, эл арасынан бир аял үнүн бийик чыгарып ага: "Сени курсагыңа көтөргөн, сени эмизген эне бактылуу" деди. Иса болсо ага: "Кудай сөзүн угуп, аны аткаргандар бактылуу" деди. Эл чогула баштаганда Иса сүйлөй баштады: "Ушул муун жаман муун. Бул муун жышаан талап кылып жатат, бирок ага Жунус пайгамбардын жышаандан башка жышаан көрсөтүлбөйт. Анткени Ниневел үчүн Жунус пайгамбар жышаан болгондой, адам уулу да ушул муун үчүн жышаан болот." Түштүктүк падыша аял сот күнүндө ушул муундун кишилери менен бирге тирилип аларды айыптайт. Анткени ал Сулаймандын накыл сөздөрүн угуш үчүн алыс жерден келген. Бирок бул жерде Сулаймандан чоң бирөө бар. Нинебиликтерде сот күнүндө ушул муун менен бирге тирилип аны айыптайт. Анткени алар Жунустун насаат сөзүн угуп тобо кылышкан. Бирок бул жерде Жунустан чоң бирөө бар. Чыракты күйгүзүп туруп, көрүнбөс жерге көмкөрүлгөн идиштин астына койбойт. Тескерисинче, үйгө киргендерге жарык берсин деп, аны чырак паяга коет. Дененин чырагы көз. Эгерде көзүң таза болсо, анда бүт денең жарык болот. Эгерде жаман болсо, анда денең караңгы болот. Ошондуктан карагын, сенин ичиңдеги жарык караңгы эмеспи? Эгерде денеңдин эч бир жеринде караңгылык болбой, бардык жери жарык болсо, анда чырактын жарыгы сага жарык берген сыяктуу бүт денең жарык болот. Иса бул сөздөрдү айтып бүткөндө, бир фарисей аны үйүнө түшкү тамакка чакырды. Ал келип дасторконго отурду. Исанын тамак алдында кол жуу салтын аткарбаганын көрүп, фарисей таң калды. Бирок Теңир ага мындай деди: "Силер фарисейлер табак менен чөйчөктүн сыртын тазалайсыңар. Ал эми ичиңер талаптаноочулук менен арамдыкка толгон. Эй акылсыздар, сыртын ким жаратса, ичин да ошол жараткан эмеспи?
Андан көрө ичиңерде эмне болсо ошону кайыр берген сыяктуу берип салгыла. Ошондо силердин баардык нерсеңер таза болот. Бирок силерге кайгы, фарисейлер. Анткени жалбыздан, адырашмандан жана ар кандай жемиштерден ондук бергениңер менен Кудайдын соту менен сүйүүсүнө кош көңүлсүңөр. Муну аткарыш керек. Бирок дигини да калтырбаш керек эле. Фарисейлер, силерге кайгы. Анткени синагогалардын алдыңкы орундарында отурууну, эл жыйылган жерлерде алик алууну жакшы көрөсүңөр. Мыйзам окутуучулар менен фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Анткени силер билинбей калган мүрзөлөргө окшошсуңар. Адамдар алардын мүрзө экенин билбей үстүнөн басып жүрүшөт. Ошондо мыйзам окутуучулардын бири Исага: "Устат, муну айтуу менен сен бизди да таарынтып жатасың" деди. Бирок ал мындай деди: "Мыйзам окутуучулар, силерге да кайгы. Силер адамдарга көтөрө алгыс оор жүктөрдү жүктөйсүңөр. Өзүңөр болсо колуңардын учун да тийгизип койбойсуңар. Силерге кайгы, анткени ата-бабаларыңар өлтүргөн пайгамбарларга күмбөз тургузуп жатасыңар. Ушул аркылуу силер ата-бабаларыңардын иштерин колдогонуңарды күбөлөндүрүп, аларга кошулуп жатасыңар. Анткени алар пайгамбарларды өлтүрүштү, силер болсо аларга күмбөз тургузуп жатасыңар. Ошондуктан Кудай өзүнүн акылмандуулугу менен мындай деп айткан: Мен аларга пайгамбарлар менен элчилерди жиберем. Алардын айрымдарын өлтүрүшөт, айрымдарын кубалашат. Баардык пайгамбарлардын дүйнө жаратылгандан бери төгүлгөн каны, Абылдын канынан баштап курмандык чалынуучу жай менен ибадаткананын ортосунда өлтүрүлгөн Захариянын канына чейин ушул муундан суралат. Ооба, силерге айтып коеюн, ушул муундан суралат. Мыйзам окутуучулар, силерге кайгы, анткени силер билимдин ачкычын алгансыңар, бирок ачып кирген жоксуңар. Кире тургандарга да тоскоолдук кылдыңар. Иса ушул сөздөрдү айтып, ошол жерден чыкканда мыйзам окутуучулар менен фарисейлер аны кысымга алып, дагы көптөгөн суроолорго жооп берүүгө мажбурлашты. Исаны айыпташ үчүн анын сөздөрүнөн кынтык издешти.